Süybösüm mazam getip ne gizdeymin, Jürögün aşıklardan ay ne gizdeymin, Jürögün aşıklardan ay ne gizdeymin. Densoluk bolsun, bekem densoluk kalayım, çıkarmasalık iyilik kalayım. Bar bol jatkıldap kırgızın kızların çıkart жүрөр алдыңа тейиндер. Ağdırıbız bir kezgi köbüzü. Ağdırıbız bir kezgi köbüzü. Ağdırıbız bir kezgi köbüzü. Жаман жагымдуу мырза экенсиз сиз дагы айтмакчы дагы бир эме сукуштурма сыяктуу эме өзүмө мындай өтө бир жакшы бир жок жакшы бир нерселерге жүрөгүм толуп атат да анан ошону сизге айтып ошону бөлүшкүм келди анан ошо отуруп алып катуу телефон чалдым сиздерге. Чоң рахмат, урматтуу көрөрман, ыраазычылык билдирели. Жакшылык болсоңуздар, маанайыңыздар мындан дагы көтөрүнгү болсун деген тилек айталы. Ар бир айтылган сөз бул тамаша, бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы айтылат эмес белибизде. Урматтуу көрөрмандар, ар бир үйдө наристенин күлгүсү, ар бир үйдө жакшылыкка дасторкон жайылып турсун деп ниет тилек кылалы. Көрүп жатканыңыз 5-каналда Ак чүрмөк программасы. Студиябыздын мейманы бар. Бүгүн биздин студияда 5-каналда майрам. Анткени коногубуздун өздүк майрамы туулган күн экен. Куттуктайлы дагы студиябыздын мейманы менен тааныштыралы. Ырчат кароочу Нурзат Айдаркулова студиябыздын мейманы. Куттуган кечиңиз менен. Кутлантуу кечиңиздер менен. Өздүк майрамыңыз кут болсун. Рахмат. Куттуктайбыз. Ден соолуктуу өмүрлүү болуңуз. Анан өзүңүз гүл болсоңуз дагы Нурзат эже. Сизге биздин 5-каналдын жетекчилигинин атынан, биздин программанын атынан ушундай бир гүлдү тартуулайлы, кабыл алып коюңуз. Рахмат, мен туулган күнүм каяктан билдиңиздер. Ошондой. Чын жүрөктөн кабыл алдым. Аябай сонун гүл экен. Буга чейин эфирлерде белек алып көрдүңүз беле? Биринчи жолу силерден алып атам. Куттуктайбыз анда. Нурзат эже, бүгүнкү таң сиз үчүн куттуктоолор менен башталса керек. Албетте. Ошо эртең менен турганда эле өзүмдүн окуучуларым аябай куттукташты, иш туугандарым. Атакем куттуктады, аябай сүйүнүп, бүгүн ошон үчүн аябай өзүмчө эле учуп сүйүнүп жүрөм. Анан азыр дагы репетициядан келатам. Биз ошо концертке абдан катуу даярдык болуп атат. Ошол себептен азыр окуучуларым жанымда жандап, шакирт балдар кыздарым кошо жүрөт, эжекен. Колдоп коштоп, колдоп коштоп. Алар бүгүн гүлдөрүн көтөрүп келишиптир, камдапчы. Белек кылып беришат, аябай сүйүндүм. Ошол бүгүнкү гүлдүн арасынан эң эле кооз белек биздики болду окшойт, мактанып коеюнчу. Ооба, өтө эң сонун, аябай сонун гүл алсыңар, менин табитимдеги. Эң жакшы. Нурзат эже, бүгүнкү күндү эфирдин жүрүшүндө сиздин 30-октябрдагы боло турган сентябрдагы кечирип койгон сентябрдагы боло турган концертиңиз тууралуу дагы кененирээк токтололу. Ошонун арасында бизге түз байланышка чыгып, өзүнүн суроосун, каалоо тилегин узаткан көрөрмандарга концертке билет тайгыралы. Ооба, албетте, эң сонун болот. Концерттин аталышы укмуш экен, Келкел деп. Ооба. Ошо Келкел өзүңүздөр билесиздер, Төлөгөн Касымбеков атабыздын Келкел чыгармасы романынан алынган, мындайча айтканда, анан Келкел деген аразында ошол кел кет деген сөзү кошо жазылган болчу ошо атабыздын. Анан ошого көп жылдан бери Бурул Стамбулова деген эжекем алырга өзү обон чыгарып, өзү ырдап жүргөн. Анан ошо бир 4-5 жыл болуп калды, мен Бурул эже ушул ырыңызды мен ырдап көрөйүнбү деп уруксат суразам. Мейли, ырдап көр деп мага дароо эле макул болду да. Анан абдан сүйүнүп, анан ошол ырды комузда бышырып, бийлеп жүрдүм. Анан кийин карап көрсөм, мен өзүмчө көбүрөөк баягы кээде изденем да, кандай кылсам элге момтип ырларымды жеткирем. Анан бир жагынан мен эң башкы максатым бул ошентип биз ырчылар бир
жакшылыкты жар салганды жакшы көрөбүз да. Анан ошонун эле эмесинен жакшы ниет кылып, элим ушул жакшылык келсин, оомат келсин, келсин деп анан ушуларды ырдагам да чын жүрөгүмдөнчү. Элимде жалаң жакшылыктар болсо экен деп. Акыркы жылдары бизде көп бир мамлекетибизде ар кандай кырдаалдар болуп кетип атат. Ошол себептен биз элибизге жакшылыкты өзүбүз ырыбыз менен жар салып туруп, жакшылыкты чакыра алабызбы? Элге дем берип, дем берип, күч берип дегендей. Жакшы, урматтуу көрөрмандар, 30-сентябрда Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын чоң залында Нурзат Айдаркулованын Келкел аталышындагы чоң программада концертке жалпыңыздарды чакырабыз. Студияга байланышка чыгыңыздар. Эгерде концертке атайын чакыруу билет менен барууну каалай турган болсоңуз, байланышка чыгыңыз. 59-20-70 шаарыбыздын коду 312 0995 23 23 81 WhatsApp номерларына SMS билдирүү калтырсаңыз болот. Нурзат эже, түз байланышта көрөрманыбыз бар экен. Кабыл алалы. Саламатсызбы, Кутманды кечиңиз менен? Алло. Кутманды кечиңиз менен, саламатсызбы? Алло, Кутманды кечиңер менен. Рахмат, бирге болсун. Нурзат Айдаркулова, туулган күнүң менен кызым. Ден соолукта бол, узун өмүр, көп жаша. Мына сиңдиң өсүп келатат Изат Айдаркулова. Чыккан жашың кут болсун. Ишиңерде ийгилик, чыгармачылык ийгилик. Концертиң аншлаг менен өтүп кетсин. Тамгылан ден соолукта бол ишиңде. Чоң ден соолук болсун, туулган күнүң куттуу болсун, чыгармачылык ийгилик. Рахмат эчекем. Рахмат, ырашылып билдирели. Урматтуу көрөрман, биздин WhatsApp номурга өзүңүздүн аты жөнүңүздү калтырып коюңуз. Биз сизге Нурзат Айдаркулованын концертине атайын чакыруу билетти ыйгаралы. Макулсузбу? Албетте, эң сонун. Анда концерттин аталышындагы Келкел деп айттык. Дал ошол чыгарманы Комуздун коштоосунда бисмилла дегенде ошол чыгарма менен баштайлы. Мейли. Атасы құлболын ерге кел бір келет, кие үмбіз күн толғына жерге кел бір келет, жеті жолы жабылған, кетпеш шорғым алынған, елге кел ой бір келет. Ерге кел келгенде да жарқып тұрат маңдайы, ерге кел келгенде да шаңшып тұрат таңдайы. Адилети бек болот, айткан сөзүң эп болот, туган сынып душманы көгөрөгүң ой төп болот. Egini çaylay segizdep, malı püllöydü egizdep. Baygala terge kel kelgende sana
Акчасы жакшы ой башкара. Эрге кел бир келет да жерге кел бир келет. Элге кел бир келет, бир келет, бир келет. Бале. Кол жаалам. Рашылып билдиреле. Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романынан ушул жерде учкул кеп айта турган болсок, чыгармада айтылат эмеспи? Эгер келкелиң келип турган учурда бул кырдан туруп кыйкырсаң, аркы кырдын кийгиркөт депчи. Ар дайым эле элибизге келкел келсин, жерибизде кой үстүндө торгой жумурткалаган заманда жашайлы деген жакшы уран тилекти айталы. Байланышка чыгыңыз 592070 шаарыбыздын коду 312 0995 23 23 81 WhatsApp номерларына SMS билдирүү калтырсаңыз болот, урматтуу көрөрман. Нурзат эже, концерттин жүрүшү тууралуу учкай кеп айталы. Мейли, эң сонун болот. Концерт боюнча айтсам, концерт ошол 30 сентябрь күнү саат Кудай берсе 6:30 деп жазганбыз. Билетте 6 деп жазылып турат, бирок 6:40 Кудай берсе 6:40, болбосо кечиксек 6:45 концертти баштайлы деп атабыз. Концерттин жүрүшүндө эле ошо башында мен биринчи эле тарыхый чыгармаларга кайрылдым. Сөзү Асанбек Кыдырназаровдун Көкөйгө кыргыз көчүгүүсүнө дастаны менен ырдап жүрөм. Сөзүн ошо Садыралы Абдыкеримов деп менин тайкем жазып кеткен. Сөзүн иштеп чыккан. Анан ошол кыргыз көчү менен баштайын деп ниет кылып атам. Анан андан кийин болсо ошол Канекейдин кошогу деген чыгармага кайрылдым. Ада деген биз ошо өзүбүздүн ошо манас атабыздан баштап азыркы батырларыбызга чейин бир эскерип атабыз да. Ошо кантсе дагы биздин кыргыз жерибизге ошо кыргызым ошо өчпөсүн, улансын, учук улансын деп ар бир ошол канын төккөн, жанын төккөн, бир уч турпак үчүн өмүрүн арнаган биздин ата бабаларыбызга, анан ошондой эле кече күнү ушул Баткенде өтүп кеткен жокерлерибизге да арнагым келип турат. Себеби ар бир эме өзүнүн убагында, доорунда бааланыш керек. Ошол себептен ошол жалаң залкар адамдардан баштап ушул азыркы жокерлерге чейин эскерип атабыз. Бир жагынан биздин ошол Баткенде кабыргабыз кайышып сыздап турат. Ошолорго бир дем күч берүү максатында ага чейин эле бирок концертим күнү бир ай мурун белгиленип коюлуп калса дагы ар бир ушул окуя үчүн биздин жан дүйнөбүздөн өтөт эмеспи? Ошон үчүн кыргыз эли азыр кабыргасы кайышып турган кези кантсе дагы баягы Титаниктегидей эле биз музыканттар акыркы мындайча дем алуубузга чейин баягы скрипка ойноп өлгөндөй эле биз дагы ушул чыгармачылыкка ошо өмүрүбүздү арнагандан кийин ошо колубуздан келген ишти жасап баягы элибизди чөктүрбөй бул кайгыдан биз ыр менен ошолор менен кошо бул нерсенин баары убактылуу экенин ошо да ошолорго баса белгилеп ошо кичине болсо дагы жүрөгүнө бир дем бере турган бир жан азык тартуулайлы деп жакшы ниетте турам. Концерттин жүрүшү, коноктору жөнүндө айткым келип атат. Себеби биз 5 жылдан бери ошо Алтай Алатоо деп дуэт түзүп, ошол дуэттин солисти дагы бир алтайлык эжекебиз Ирина Кенсина деп Көмөкөйдөн ырдаган эжекем келип атат Алтай жергесинен. Ошон менен эле кошо Алтай жергесинен делегация келип атат. Менин концертим атайын, мени кубантышып атат. Чындап болсун. Толкунданып турам. Анан бир жагынан ошо биздин ошо бабалардын изин издеп деп канча деген чыгармаларды жаратып жүргөн эжекем келип бул жерде ошо биздин менин чыгармачылык концертиме экинчиден Алтай Алатоо дуэтте биз эки элдин ортосундагы көпүрө катары көп чыгармаларды жаратканбыз. Бир жүрөктөй согобуз дайым бирге, Кыргызстаным, андан сырткары Атене, Алтай Алатоо дуэтибиз, ошол дуэтибизге арналган чыгармалар бар. Мисалы Алтын көл ысык көлдүн сиңдиси деген ошондой жакшы чыгармаларыбызды аткарабыз. Ошондой эле Ош жергесинде мен университетте чогуу иштешкен досторум келип атышат. Сахналаш менин курдаштарым келип атат. Аккордеон менен ырдаган Равшан Момунов, Каныбек Дайырбек уулу, Мелис Жусупбеков деген жигиттер, Куштар Ташматов, ошондой чыган жигиттер, Эламан, ушундай Эламан Жалалов, андан сырткары дагы ушундай чыган Догдурбек деген балдар келип атышат, өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулап. Анан биздин ушул эле Бишкектен
эмгек сиңирген артист Болот Токтобаев агай сөз катышып берет. Акыл Куштаев агабыз катышат. Ошондой эле концерттин жүрүшүндө аябай кызыктуу бир программаларыбыз дагы бар. Элге дем күч берүүчү. Ошондой эле Каныкей Эралиева эжеке дагы катышат, Кудай буйрса. Өзүмдүн бир тууган сиңдим Низат дагы өнөрүн тартуулайт элге. Ушундай жакшы бир даярдык көрүп атабыз. Ошондой эле биздин ошо концертибизди Бишкек шаарынын мэриясынын эл аспаптар оркестри коштоп берет. Себеби мен ал жерде иштегем. Анан агайлар дагы да болсо мен концертимди берип атам десем, агайлар мени кубаттап келатышат. Ошол абдан кубанып атам. Анан өзүмдүн жаңы бир Москва жергезинде бир 6 айдын жүзү болуп калды. Жаңы бир окуучуларды таптап чыгардым. Ошол окуучулар менен дагы бир патриотический ыр даярдадык кыргыз жигиттерине депчи. Ошол эң концерттин жүрүшүндө биз ошол Баткендеги ошол жигиттерибизге бир дем күч бериш, ошол ырыбыз ушул жигиттерге арналат да, мындайча айтканда. Жакшы. Нурзат эже, ушул эле программада концерт Ордолуу Ош шаарында дагы орун алат, Бул тууралуу да маалымат берсеңиз. Маалымат толук айтып кетейин. Ушул эле концерт Ош жергесинде дагы Султан Ибраимов атындагы драма театрында болот, Кыргыз драма театрында. Ошол жерде дагы ушул полный состав катышат, Кудай буйрса. Болгону мен оркестрди 90 кишини алып келиш деген бар. Оркестрдагы мен концертимди эгер эртерээк койсом, мен оркестр менен коюп калмакмын. Андай мүмкүнчүлүк болбой калды. Бирок калган ырчылар бардыгы барып берет, Кудай буйрса, толук. Эң жакшы, эң негизгиси жасап жаткан жумушуңуздардын баары бул элибизге болгон сый урмат. Ошону менен бирге эле ар бир жарандын жүрөгүнөн музыка менен түнөк табуу. Албетте, мен эң башкы максатым мынтип ойлойм да, Шабдан мырза. Бул өнөр Кудай берген да, бул элдин байлыгы деп ойлойм. Себеби Кудайым башка адамга деле берет, туурабы? Анан мага да ошо бир кичинекей бир үрөөнү сепкендей да, анан ошол өнөрдү көтөрүп жүрөм. Анан колумдан келген ошо чыгармачылыкты колуман келишинче ошол алып баратам да, өзүмдүн күчүмө жарашачы. Эми ошо бир жагынан Кудайга миң мертебе ыраазы болом. Ушунча адамдын ичинен ушундай өнөр бергенине. Экинчи жагынан кээде аябай түйшүгү оор да. Баягы тартыш кээде мага берип койду деп сүйүнсөм болот, бирок кээде баягы кыйынчылыктарында бир аз эме кылам да, мындай түйшөлүп, мен өзүм жашоом үчүн жашабайм, элге окшоп мен деле жыргап жашасам болбойт беле депчи ушинтем да. Анан кайра ошол ар бир чыгарманы жаратканда жан дүйнөм кайра баладай бир сүйүнүп, бир ачылганда мен башкача болуп, анан мен жашоого келген миссиям ушул турбайбы деп, анан ар бир дастандарды айрыкча чыгарганда мен ушу көкүрөгүмдү өрттөп жүргөн, көөдөнүмдү кыйнап бир буулугуп жүргөн нерселер чыккандай болуп, мен аябай жеңилдейм да. Ошондо менин ишим ушул турбайбы да. Адам деген өмүр бою изденет эмеспи? Ошол сыңар деле мен деле чыгармачылыкта изденип бараткан бир инсанмын. Ошон үчүн баягы ар бир жараткан чыгармамда менде ушунчалык жеңилденип болот. Бир жагынан ушул Кудай берген үндү ушу элге калсын бир архив кылып жаратып, мен бир мага Кудай ушундай сонун бир байлык берген экен. Ошол байлык бул элдики. Буну мен элге тартуулайын деген бир ниетте ушу жакшы бир элге бир концерт берип коеюн. Экинчи жагынан Кудай берген өнөрдү ушу элге чыгарбасаң күнөө. Анан үчүнчү жагынан ушу элден да бир жакшы бата алайын деген ниетте берип атам. Эң жакшы. Тилектер, максаттар орундалсын. Анда келиңиз, көрөрмандар үчүн дагы бир музыкалык чыгарма тартуулайлы. Мейли. Мен ушул күтүү деген чыгарманы аябай жакшы көргөм. Түгөлбай агайдын ырын ырдап берейин, казакпа. Жакшы болот. Ошол жол мени жалгыз
Şol yol meni жалғыз қалып баратқан bir кезге тағдырыбыз Чабыз Нурзат Айдаркулова күтүү чыгармасы менен ар бир көрөрмандын жүрөгүнө бир жагымдуу сезим тартуулай алдык деген терең ишенимдемин. Студиябыздын мейманына жана ошондой эле биздин эфирге келген көрөрманыбыз бар. Кабыл алабыз. Кутмандуу кечиңиз менен саламатсызбы? Алло. Ассаламу алейкум. Кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз Нурзат Айдаркулованын кабыл тилек айтайын дедим. Жакшы болду, угуп атабыз, келиңиз. Нурзат, өнөрүң өркүндөй берсин. Ардайым ушундай үйүң менен элдин алдында таанылып, азаттуу чоң неме болду да, атактуу өртчө болуп. Рахмат. Жақсы үйін түзетуін көріп аны. Үйін абдан таза екен. Денсаулық қалайын. Анан бұл билетті қайдан аласақ болады? Байке, алгач өзүңүз тааныштырыңызчы. Балким сизге 2 билетти ыйгарабыз. Атым Шабдан. Ой, Шабдан байке, келиңиз сүйлөшөлү анда. Кайчактан байланыштыңыз? Бишкектен. Бишкектен. Шабдан мырза, анда эч кайда алыстабай туруңуз. Бизге WhatsApp'ка SMS билдирүү калтырып коюңуз. Биз сизге байланышабыз. Келиштикпи? Макул. Жарайт. Жакшы суроо берди байке. Филармониянын кассаларынан билет алса болот. Ошону эскерте кетели, дагы башка көрөрмандарыбызга дагы. Эң жакшы. Урматтуу көрөрмандар, 30-сентябрда Нурзат Айдаркулованын Келкел аттуу чоң программада концертине жалпыңыздарды чакырабыз. Ошону менен бирге эле ар бир келген концерттин катышуучусу сөзсүз түрдө өзүнө музыкадан жан азык алып кетүүсүнө биз кепилдик беребиз. Студиябыздын мейманына келип түшкөн SMS билдирүүлөр бар, дарегине жеткизебиз. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Мен Нурзатка ден соолук жана чыгармачылык ийгилик каалайм. Мен дайыма силерди суктануу менен угуп келем, кызыгуу менен көрөм. Баракелде, силерди тарбиялаган ата-энеңерге таазим, атаңардын ырларын,оондорун эл астына ырдап чыксаңар деп мен Миргүлдет. Акыркы сандары 808 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Дагы бир SMS билдирүү бар. Саламатсыздарбы, 5-канал силерге тунук эфир каалайм. Талантыңызга таазим, элдин батасын алып, чыгармаларыңыз өркүндөй берсин. Ысык көлгө концерт коюп келсеңиз жакшы болмок. Ысык көл областы Тоң району Бөкөнбаев айылынан Жылдыз Нурзат сиңдим ырларың дайыма огам бар болду. Акыркы сандары 093 менен аяктаган абонент. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Алло. Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сүйлөй берсеңиз болот, түз байланыштабыз, келиңиз. Биз сиздерди көрүп атабыз. Эң жакшы. Нурзат Айдаркулованын биз туулган күнү менен куттуктайбыз. Жашоодо чоң-чоң ийгиликтерге жетип, ушинтип эле элибизди сүйүндүрүп, жакшынакай чыгармаларын арнап жүрүшүн тилейбиз. Серкинчектен такай көрөбүз. Сиңди Зизатты дагы абдан баалайбыз. Бул үй бүлөнүн чыгармачылыгы абдан чоң биздин Кыргыздын байлыгы деп ойлоймун. Концертте абдан жакшы өтсүн. Мен дагы ошо концертке барууга аракет кылам. Бул мен 70 жаштагы Каныш деген апасы болом. Ивановка айылынан Ысык районунан чалып атам. Бар болуңуз, ыраазычылык билдирели, Каныш апа. Каныш апа, сизге чакыруу калтырам. Келиңиз, сизди күтөм концерттен.
Чоң рахмат, ырашылык билдирели. Келип түшкөн СМС билдирүүлөргө назар сала турган болсок, сиздин бүгүнкү өзүк майрамыңыз менен куттуктаган көрөрмандарыбыз аябай көп. Ошонун арасында суроо бергендер да бар. Саламатсыздарбы? Нурзат Айдаркулова сага бекем ден соолук, чыгармачылык, чоң ийгиликтерди каалап, Жалал Абад областынын ооруканада дарыланып жатышкан Совет, Айнура, Мунара, Насиба эжелер салам жолдойт. Бар болгула. Эч ким оорубасын, ден соолук каалайм, эфириңер жакшы өтсүн, концертиңе ийгилик. Эң башкысы элдин алдында дал ушундай чыгармаларды аткарып, жүрө беришиңе биз тилектешпиз дейт. Акыркы сандары 775 менен аяктаган абонент. Дагы бир СМС билдирүү бар. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү туулган күнүңүз куттуу болсун. Рахмат. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз, өркүнүңүз өссүн деп акыркы сандары 580 менен аяктаган абонент СМС билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Нурзат Айдаркуловага чыгармачылык ийгилик каалайм. Бүгүнкү өздүк майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Иззат Айдаркулова эжеңизби же сиңдиңизби? Тактап коюңузчу, сураныч мүмкүн болсо дейт. Сиңдим болот. Сиңиңиз болот, урматтуу көрөрмандар. 30 сентябрда боло турган концертте Иззат Айдаркулова дагы өзүнүн өнөрүн тартуулайт. Келсеңиз, далай кызыктарга күбө болот. Студиябыздын номерин какылап келген түз байланышта көрөрманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Бешинчи каналдын алып баруучусу балам, сени дайым күзөтүп көрөбүз. Жакшы алып барасың. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Мен алыскы Ош областынын Араган районунан Төмөйн районунан чыгып жатамын. Кош келиптирсиз. Иззатты, Нурзаттын ырларын аябай сүйүп угабыз, жакшы көрөбүз. Азыр чыккан эле ошо кел дырдаса экен десең, кел дырдап калды. Кызым туулган күнүң менен өмүрүң узун болсун, бактылуу бол. Көптөгөн ийгиликтерди багынтып жүргөн, дайым ушундай жаркылдап жүргөн элдин кызы болуп. Мен айтканыңыз келсе. Бир суроом бар эле, Оштогу концертин качан болот? Максут апамын. Максут апа. Бизди тыңдап туруңуз. Алдыңкы мүнөттөрдө тактоо иретинде дагы бир жолу Ош шаарында өтө турган концерт тууралуу маалымат беребиз. Концертке келесизби? Эгер буюрса, Кудай кааласа, буюрса. Болду, акылдашык, сүйлөштүк анда. Эч кайда алыстабай туруңуз. Концерт, Оштогу концерт тууралуу да кыскача маалымат берип коюңуз. Албетте, Оштогу концертим 7 ноябрь күнү. Ошол Ош улуттук драма театрында болот, Кыргыз драма театрында. Ошол жерде ушул концерттеги бардык солисттер барып, ошол жерде дагы боздоп ырдап берет сиздерге. Апа, келиңиз, сизди күтөм. Ошол жерге келсеңиз, мен Канышай апаң десеңиз, мен сизге чакыруу чыгартып берем кыздарымдан. Урматтуу көрөрмандар, бизге байланышка чыккан көрөрмандар, WhatsApp'тан өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөрдү жазып коюңуздар. Биз сиздерге сөзсүз түрдө айтылган чакыруу билеттерди беребиз. Нурзат эже, келиңиз анда ырдайлы дагы. Кайра ырдап береби? Концертке чейин даярданалы эфирден. Мейли. Жүзүңө күлкү жарашып деген чыгарманы ырдап берейин. Ошо Аксыдан чыккан Ысык Стамкулов деген атабыздыкы. Ошо Бурул Стамкулов эжекенин атакеси болот. Бул агайыбыз убагында менин атакемди дагы ырга үйрөткөн, апакеме дагы ырларды сиңирип, мектепте дайыма такай ырдап жүргөн агай экен. Мен апам да ушул ырды жакшы көрүп, көз жумуп алып ырдап берчү. Анан ушул апам жакшы көргөн ырды ырдап берейинчи сиздерге. Al bir yüzüm
Чабабыл чабабыз. Элибизде айтылган бир жакшы сөз бар эмеспи? Күлкү, жылмаюу бул жакшы иштин башаты деп. Ар бириңиздердин жүзүңүздөрдө жылмаюу, күлкү уяласын. Урматтуу көрөрмандар, студиябыздын мейманы Нурзат Айдаркулова. Сиз байланышка чыгып, сурооңуз болсо, кабыл тилегиңиз болсо, жаңыртсаңыз болот. Жана ошондой эле WhatsAppка SMS билдирүү калтырсаңыз дагы мүмкүнчүлүк бар. 59-27 шаарыбыздын коду 312 0995 23 23 81 WhatsApp номерлары сиздер үчүн кызмат көрсөтүп жаткан учуру. Келип түшкөн билдирүүлөр менен тааныштыралы. Кутмандуу кечиңиздер менен саламатсыздарбы? Нурзат эжеке, үнүңүзгө береке. Сиздер да кандай элге келип пашабыз жакшы башкарсын, сизге дагы өнөрүңүз өркүндөй берсин деп, Оштон Миргүл деп акыркы сандары 904 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Дагы бир SMS билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен өмүрү концертке бара элекмин, 45 жашка чыкканы калп айтсам кара башымды жейин дейт. Нурзаттын концертине барсам жакшы болмок деп көрөрманыбыз болгон чындыктын баарын айтыптыр. Чакыра берет ошо. Акыркы сандары 093 менен аяктаган абонент. Урматтуу көрөрман, бизге өзүңүздүн толук аты жөнүңүздү калтырып коюңуз. Сизге чакыруу билети кармасак болбойт. 45 жашка келип, эмне кылып жүрдүң концертке барбай? Негизи жашоодо, турмушта ар кандай кызыктар болот эмеспи? Сиздин чыгармачылыгыңызда дагы кызыктуу күлкүлүү окуялар көп болсо керек. Албетте болот, көп эле болот. Ошо жаңы сахнага чыгып жүргөн мезгилдеримде 2004-жылдары, анда студент кезим. Анан айыл жергесине концерттерди коюп барып калдык да, ошол мезгилде Каракулжа тарапка жөнөттү биз филармониядан. Ырчылар Акбарал Тасмаев, Жипара Белекова, ошол эжекелер, анан дагы ошол жерде иштеген анда Дөөлөт Мадымаев агайыбыз көзү тирүү болчу. Барып концерт коюп калдык, ошол мезгилде сахнага чыгып ырдап атам. Бир маалда концерт ырымды бүткөндөн кийин туфлим кирип кетиптир да. Анан сахнаны кадимкидей эле тешиктеринен, полдун тешигинен кирип кеткен. Туфлимди чечсем чыкпайт да, момду көтөрсөм бутум тартылбайт. Бир туфлимди чечтим дагы чикет калган, бир бутум жылагайжак, бир бутум. Анан туфли менен бир бутумду эме кылганда момду мынтип сылтып басып каласың да. Бирөө бийик, бирөө ылдый болду, Анан кийин как раз концерт аябай ушу Дөөлөт агайыбыз эме болчу, Мадымаев Кудул, рахматылык. Аябай эл болсо мен туфлимди көрүп алып күлүп атышат. Анан мен туфлимди барып чыгарып, көрдүңөр Нурзаттын туфлиси могу жакта калып калды. Силерге берейинби деп тамашалап, анан кайра алып чыгып берген. Алып каласыңарбы, ушу туфлиси калып калды деп тамашалап. Маркум белгилүү Кудул Дөөлөт Мадыбаев агайыбыз дагы куйкун сөздү ушуну менен бирге эле куюнуштуруп сүйлөгөн өзгөчө бир инсан эле. Чыгып баратканымды көрсөтүп берет да, Нурзат момунт түшүп кетти деп коет. Кайра күлдү, анда мен жаш кезим. Аябай толкунданып кайра сахнага чык десе уялам кызарып. Ушундай жакшы күндөр болгон. Туфлим экинчиси калып калбаса экен деп. Азыр Кудайга шүгүр жакшы. Нурзат эже, сиздин ушу 6 айга болгон сапарыңыз тууралуу дагы мен сурагым келип турат. Ал жакка барып, жөн барбай, ал жактан дагы ушул улуу өнөргө балдарды, кыздарды тарбиялап келип жаткан учуруңуз. Кандай десем, эми момундай болот да. 6 айга ошол Кудай буйруп, насип кылып көп жолу барып келдим да. Ошо Кудай кут кылсын, ошунчалык абдан ыраазы болом. Кудайга да шүгүр келтирем. Ошол өнөрдүн артынан, комуздун артынан, анан бир жагынан ошо чыгармачылыкта ошо 5 жылдан бери Алтай Алатоо деп ушул Алтай Алатоо дуэтин түзүп ырдап калып, анан ошол баягы ишибиздин бир майнап чыгарыш керек болуп, чыгармачылыкта бир чогуу жүрүп, бир үзүрлүү эмгектерди жасайлы, элге бир жакшы бир ырлар тартуулайлы дегенде деп ушинтип барып калдык да. Анан баягы мен Алтайга бара электе биринчи ушу көчмөндөргө окшогон бир фестиваль бар да. Эл оюн депчи. Ушул эл оюнга барып калдым. Ошондо барбай туруп мен ошол Алтайдын бир гимини Хан Алтай деген ырды ырдап бардым да. Сөзү ону Ирина Кензина эжекебизге таандык. Анан элдин баары бул ырды билет экен. Анан баягы ырды Алтайды көрбөй барып ырдагам.
бирок эл аябай жакшы кабыл алды да. Анан мен аябай кийин ырды жаздырып, моминтип эме кылгандан кийин аябай чоң площадьтардагында сөзсүз түрдө ал жерде фонограмма кетет да. Фонограмманы койдум, фонограмманы деле эл жакшы кабыл алат. Анан мен комуз менен да өзүнчө да ырдап жүрөм анан. Бирок баягы мен Алтайга биринчи барганыбызда мага момундай бир сезим болду. Алтай ата бабалардын жери экенин сездим да. Ошо кадимкидей эле биздин баягы өзүмүн жериме келгендей да. Ошондой сезим болду да. Эми сиздерге да насип кылып барып калсаңыздар, ошондой сезимди байкайсыздар да. Биздин Манас атабыз ошол жактан төрөлөнөн бул жака келген деп жүрбөйбү. Ошол себептен баягы өзүмдүн жеримде жүргөндө ушунчалык кенен жүрдүм, эркин жүрдүм, жыргап жүрдүм, салттарыбыз окшош, тамак ашыбыз окшош, тилибиз окшош, динибиз окшош дегендей. Анан ушунчалык баягы Каналтайды мен ырдаганда элдин баары менен кошо ырдаганда аябай сүйүндүм. Анан Кыргызстандын атынан баягы делегация менен барышканда мен өзүм жалгыз чыгып алып флагымды көтөрүп алып баратам. Аны мен тартышып алып кийин өзүң жалгыз келдиңби деп тамашалап жүрүштү. Бир эле кыргыз сен барбы экенсиң дейт. Алтайдын баары кыргыз. Силер турасыңар го, мен келдим, мен кызыңармын деп тамашалап ошентип күлдүм. Эң жакшы ал жака барууңуздун себеби ушул чармачылыктын ошо комузумдун артынан чармачылыкты ошо өркүндөтүү десек дагы болот. Баягы бир жагынан ошо бабалардын бир башкача бир кайрыктарын бир үйрөнүп, анан кийин өзүм баягы көмөкөйдү да үйрөнсөмбү деп жакшы бир ниеттерди кылып жүргөм. Алардын инструменттери менен таанышкым келди. Чармачылык байланышта ал жанагындай биздин мындай элдик ырларыбыз бар да. Баягы бекбекей, ошол ырларга окшогон, аларда деле ушундай элдик ырлары бир башкача мотивде да, ушунчалык жагымдуу. Мен ошолорду үйрөндүм кичине. Өзүмө жаккан нерселерди алам да, кыскасы барганда бирден болсо да ыр үйрөнүп, алардын мага ырдагандары ушунчалык кызык да. Аны экинчиден барганда алар сөзсүз баягы мындай мынтип коюшат экен да. Алыстан конок келди. Конокко биз конокту алкап, кайлап ырдап берели деп коюшат экен да. Бул кайчы деген, бул бизде манасчы дегендей эле да. Ошондой бир күчү бар. Анан бир жагынан баягы алкап ырдап атса, сага бир сый көрсөтүп атканы, экинчи жагынан баягы кай ырдаганда алардын эмеси боюнча бизде деле манастык ушул бир тазаланышып ошентишет го, ошондой эле сыңар экен да. Кайлатып ырдап бир ушул кызыбыз ушул Алтайдан мындай алкыш алып кетсин дегендейчи. Ошентип жакшы бир чармачылык байланыш 5 жылдан бери такай иштеп атабыз. Кудай куткулсын. Ошо 1 жыл мен кичине эме болуп калдым. Чармачылыктан бир аз алысташка туура келди. Ошол мезгилде бир кичине жоготуу болуп калды чындыгында. Апамды жоготуп, ошол мезгилде мен Кыргызстанга батпай калдым. Өз жүрөгүм уйгу-туйгу болуп, кирсем, чыксам, отурсам, турсам ыйлап чыдай албадым. Анан ошол мезгилде ошо Алтайга эжекем чакырып калды, кел. Жер которуп кичине алаксып өзүңө кел депчи. Анан Алтайда 3 ай жүрдүм чындыгында. 3 ай жүрүп, эс алып, мени жөн эле багышты да, эс алдырыпчы. Тияк алып барышат, жакшы бир шаркыратмаларын алып барышат, кооз жерлерин алып барышат. Ушунчалык бир мени алаксытып, мага ушунчалык дем күч берди. Анан кийин баягы мени ушунчалык бир кызыбыз деп дагы кабыл алышканда, мен ушу азыр бир жагынан сүйүнөм да. Баягы сый, аябай сый көрсөтүшкөндө кээде тартынып да кетесиң да. Анан кийин биздин кызыбыз деп туруп, анан жанагы мен биринчи ырдап барган Каналтай деген ыр элге аябай белгилүү болуп кеткен. Анан кийин кайсы жерге барбайын, бизге кой союп ушундай сый көрсөтүшө берет да. Жөргөн тартышып, ошондойлорду жасашат экен. Анан анда өзүңүзгө жакшы жол ачып алам турбайсыз ал жака барганда. Экелдин кызы болуп калдым да. Кудай куткулсын. Анан ушундай чармачылыкта ушинтип кошо эри шаркак Эрин эжекем менен жүрүп, биз сонун бир чармаларды жараттык. Ошол ырлар Кудай буйрса мына концертте дагы ырдайбыз. Биздин ошо мындай жүрөгүбүз дагы, мындайча айтканда тилегибиз дагы, максатыбыз дагы, жан дүйнөбүз дагы окшош да эжекем мененчи. Ал дагы мындай чыгармачылыкты бир шоу катары пайдаланбайт,
чын жүрөктөн ушу чыгармачылыкка бериндиңби, өмүрүн арнаган аял да. Мен ал аялды көрүп таң калдым да. Анан кийин кыргызым дегенде бир жаным берчү дейт, жаным берип бир орустар мындай кыргызга туура эмес сүйлөп атса, бара калып болушуп, сен эмне монтип айтып атасың, ошол менен урушуп, ошонун баягы ордуна коюп, анан келет да. Анан баягы кыргызым дегенде мен күйгөнүн, ушу эл жерибизге келип, момундай жакшы бир чыгармаларды, обондорду чыгарып атат. Анан ыраазы болом да, аны көрүп, мен кантип мен ушул эжемчелик мен кыргызым дей албайм деп кайра бир ичимде бир башкача бир сезимдер болот да. Мен анын ушунчалык күйгөнүнө кыргыз элине деп биздин политиканы жакшы билет, биздин ырчыларды аябай жакшы билет. Ошентип кыргызым дегенде бир жаным берген бир эжекем барына таң калам да, анан мен тамашалап чоң эне деп коем аны. Тиги эме да эми кантсе дагы баягы Алтайда ата бабаларыбыздын жери деп атабызбы, анан чоң энебиз деп коем да. Эң жакшы. Нуржат эже, бизде азыр кыскача жарнамалык түрмөк бар. Андан кийин эфирди кайрадан улантабыз. Урматтуу көрөрмандар, эч кайда алыстабай туруңуздар. Жарнамалык түрмөктөн кийин кайрадан студиядан саламдашабыз. Урматтуу көрөрмандар, 5-калды Акчүрмөк программасы түз эфирде биздин көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Кутманды кечиңиз менен. Саламатсыздарбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Кутманды кечиңиз менен кош келиптирсиз. Алло. Алло. Алло, Нурзат. Кызым, туулган күнүң менен куттуктайбыз. Рахмат эжекем. Биз Аксы районунун Ак Жол айылынан чыгадык. Атыңыз ким эжеке? Атым Гүлнара. Гүлнара эже, кош келиптирсиз. Бүгүнкү туулган күнүң менен куттуктайм. Өмүрүң узун болсун, ден соолугуң бекем болуп, ушу чыгармачылыкта чоң ийгиликтер жаратып жүрөр кызым. Анан дагы бүгүн менин уулум Бекжигиттин, неберем Жаңгараштын туулган күндөрү эле. Ошолорго да арнап ырыздап берип койсоң. Анан концертиңе да чакырып кой. Чакыртпай келиңиз да болду өзүңүз. Ушунтесиз анан тамаша. Мейли Гүлнара эже, сизден билет айлансын. Ыраазычылык билдирели. Нурзат эже, анда бүгүнкү жакшылык ээлерин куттуктап, анан өзүңүздү да бир ушунча көрөрмандарыбыз кызык куттуктап жаткан учуру бир музыкалык чыгарма тартуулайлы. Албетте. Эң сонун болот. Анда кандай чыгармаларды берейин? Жалпы угарманга, көрөрманга жага турган, жашкары деп уга турган бир чыгарманы тартуулаңыз. Жаштар да уга турганбы? Мейли ушу элибизге белгилүү болгон Майра Керим кызынын Эгиз жүрөк деген чыгармасын аябай жакшы көрөм. Ошол ырдырда берейин, Карчыга карегеңе табындырып, улуккан жүрөгүмдү багындырып, жаздагы кар караны күткөн самал, садаган койдуң негең ай сагындырып. Кылыгың кыял отун тутаңдырдай, жалт эткен жаштыгымдың ай чагылдырып, жалт эткен жаштыгымдың ай чагылдырып. Сүйбөсөм мазам кетип, негиздей
Бале, қол чабабыз. Акылмандан сурашканда сүйүү деген бул эмне деп сураганда, сүйүү бул махабатка толгон эки жүрөктүн бир денеде согуусу деп айткан экен. Махабатка толгон сүйүүлөр, жүрөктөр ар дайым бирге соксун, толкундуу болор. Ошон менен бирге эле эки жолго басып тарынышуулар, капалыктар эч качан орун албасын деген тилекти айталы. Студиябыздын мейманы Нурзат Айдаркулова. Келип түшкөн SMS билдирүүлөр бар. Назар салалы, тааныштыралы. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Нурзат карындашыма ийгилик каалайм, үнүңө береке, ар дайым күлүп жайнап жүрө бер, талантыңа таазим деп Москвадан чоң салам дейт. Акыркы сандары 078 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Бизди азыркы учурда чет жактан көрүп жаткан жалпы кыргыз боордошторубузга Бишкектен кечки салам жолдойбуз. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы, кутман кечиңиз менен? Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык, кутман кечиңиз менен түз байланыштабыз келиңиз. Мен баягы Казарман Нават апа. Ой, Нават апа кандайсыз? Шүгүрбү? Кайда жүрөсүз? Көрүнбөй кеттиңиз го? Шабдан салматсыңбы? Саламатчылык. Мен Нурзатка калоо тилек айтып коеюн деп атам. Келиңиз Нават апа. Бугалы. Саламатсыңбы, алдыңа тейин кызым? Рахмат апа. Саламатсыңбы? Саламатчылык болсун, алдыңа тейин. Ден соолук, анан кийин ийгилик каалайм. Рахмат апа, бар болуңуз. Муну деле акырындатып аттым эле, анан Айдаркуловаларды баарын сыйлайм. Бар болуңуз Нават апа. Ден соолуктуу болуңуз, оорубаңыз. Ден соолук болсун. Жакшылыгын көрүңүз. Ден соолук болсун. Бекем ден соолук каалайм, чыгармачылык ийгилик каалайм. Бар болуп жаткылдап кыргыздын кыздарын чыгарып жүрөр алдыңа тейиндер. Чоң рахмат. Бар болуңуз апа. Анан Шабдан сен да бар бол алдыңа тейин. О, рахмат Нават апа. Ушуну күтүп аттым деп айтпай атты. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Биздин туруктуу, ошону менен бирге сүйүктүү көрөрманыбыз Казармандан байланып жаткан Нават апага дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ден соолуктуу болуңуз, оорубаңыз, уул кыздын, небере чөбөрөнүн жакшылыгын көрүңүз. Эң башкысы ден соолуктуу болуңуз деген тилекти айталы. Келип түшкөн соңку SMS билдирүүлөрдү жаңыртабыз дагы, биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Нурзат, үнүңө береке. Бар бол, ден соолукта бол, сен аябай сыйлаймын, чыгармачылыгыңды баалаймын, оштон сүйдүм эжең деп көрөрманыбыз өзүнүн жакшы SMS билдирүүсүн калтырган. Дагы бир SMS билдирүү бар. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Нурзат эже, бар болуңуз, чыгармачылык ийгилик буюрса, концертиңизге барабыз деп ниет кылып турган чагыбыз деп акыркы сандары 464 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Дагы бир SMS билдирүү бар, соңку SMS билдирүү. Кутмандуу кечиңиздер менен, өлкөбүздө тынчтык болсун, ар бир үйдө наристенин күлкүсү жаңырсын. Нурзатка чыгармачылык ийгилик каалаймын, бар бол, концертиңди ийгиликтүү өткөзө алууңа мен тилектешмин деп акыркы сандары 979 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Студиябыздын номерин какылап келген соңку көрөрманыбызды кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло. Кутман кеч. Бирге болсун. Алло. Жок, угулуп атат, кичине звук бир аздан кийин жетип атат. Эң башкысы комузчу кызыбызга ийгилик. Рахмат. Көптөгөн жакшылыктарды каалайм, азамат экен. Өтө ыймандуу кыз экен. Телевизорду күнүзү эле көрө калсам, жаман жагымдуу экен, токтол. Боюнбой келдим эже. Былтыр мен мындан да сулуу болчумун дейсиз. Анан өзгөчө дагы ушу алып баруучу өтө
Дәскеңіз жаман оқымыш екен. Ой. Ошончо шалданга жүзүңө күлкү жарашып тур деп атам. Күлкү. Албаруучу да өтө жакшы. Өзү да жылмайып турган, күндөй болуп ачылып турган, түнкүсүн күйөөгө көрүп. Рахмат эжеге, рахмат толкундаттыңыз да. Демей күндө күлгөгө Тойда тосайтканда эле айттыңыз эжеге. Шалданган Ошо сөзсүздөрдө сизге чалып көптөгөн жакшылыктарды каалап коелу дедик. Көмөкөз, ну-ка жожо крикни. Привет! Ошо кричит. Чоң рахмат, урматтуу. Урматтуу көрөрман, кайсы жактан байланыштыңыз? Алло. Бишкектен? Атыңызды айтпай калдыңыз, э? Менин атым Ажар, таанышып алалы. Мен атым Шабдан. жакшы болот десе менен Чыгармачылык ийгиликтерди каалайм алтын кызга, андан сырткары дагы алып баруучу жигитке. Жаман жагымдуу мырза экенсиз сиз дагы. Айтмакчы дагы бир эме сыкыстырма сыяктуу. Эме өзүмө мындай өтө бир жакшы бир жок жакшы бир нерселерге жүрөгүм толуп атат да. Ошону сизге айтып ошону бөлүшкүм келди. Ошо отуруп катуу телефон чалдым сиздерге. Чоң рахмат, урматтуу көрөрман, ыраазычылык билдирели. Жакшылыкта болсоңуздар, маанайыңыздар мындан дагы көтөрүнгү болсун деген тилек айталы. Ар бир айтылган сөз бул тамаша, бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы айтылат эмеспи элибизде. Нуржат эже, ушун менен эфирибиздин убактысы да соңуна келди. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Алдыда боло турган концертиңиз ийгиликтүү өтсүн. Рахмат, сиздерге да терең ыраазычылык. Ушу эфириңер тунук болсун дайыма. Рахмат. Ушу үнүңөр болуп, эл жерге жеткирип, ушундай биз менен чармачыл адамдарды эл менен ушинтип байланыштырып, сырдаштырып, ырдаштырып атасыздар. Бар болуңуздар. Сиздерге да тилең ийгилик, элибизге болсо амандык каалайм, тынччылык каалайм. Элибизде ошо дайыма ынтымак болсун. Элибизге, жерибизге оомат келсин демекчимин. Айтканыңыз келсин. Урматтуу көрөрмандар, студиябыздын мейманы ырыс аткаруучу Нурзат Айдаркулова болду. Буюрса, бүгүнкү эфир биз концертке даярдык иретинде гана ырдадык. Толук дал ушундай эфирдин толук форматын биз сиздерди 30 сентябрь күнү Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын чоң залында келкел аттуу чоң программадагы концерттен күтөбүз. Бүгүнкү күн мен үчүн өзгөчө бир маанилүү күндөрдүн катарында деп айтсам жаңылышпайм. Менде жашоодо эки апам бар. Бирөөсү мага сүт берген, бирөөсү мага кызын берген. Мага кызын берген апамдын бүгүнкү өздүк майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ден соолукта өмүрлүү болуңуз. Ар дайым эле жасап жаткан ишиңиздин үзүрүн көрүп, элибиздин сыймык болуп жүрө бериңиз деген тилекти айткым келип турат. Ден соолукта оорубаңыз. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен 5-канал ак чөлмөк программасын жыйынтыктайбыз. Алдыда туз бөлмөнүн пайдалары тууралуу сиздерге чаккан сюжет бар. Дал ошол сюжеттен өзүңүздөргө азыркы учурда күз айында гайморит менен сасык тумоо оорусу аябай күч алат эмеспи? Ошол менен бирге эле астма ооруларын алдын алуу, астмадан толук айыгуунун ыкмасы дал ушул туз бөлмөдө камтылган. Сиздерге сунуштайбыз. Бар болуңуздар, түнүңүздөр бейпил болсун. Ар бир үйдө наристенин күлкүсү жаңырып, таңыбыз күлкү менен атсын.